Бүгін президенттің Талас обласындағы ыйгар мукты өкүлү жарандык коргоонунун башчысынын буйругуна ылайык областа штабтык машыгуу өткөрүлдү. Эртең мененки саат 8-де айгай коңгуроосу кагылып, тиешелүү тармактарга маалыматтар берилген. Жоюу селдин алдын алуу максатындагы бул машыгуу алгач ыкчам жыйын өткөрүү менен башталды. Республикалык жарандык коргоонун кызматтарынын республикалык деңгээлде машыгуу өтүп атат. Темасы өзгөчө кырдаал жаралганда жана катталган учурда жарандык коргоонун башкаруу органдарынын кызматчыларынын түзүмдөрүнүн иш аракети жөнүндө. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгар мукты өкүлү Эрмат Жумаевичтин буйругу чыгып, бүгүнкү күндө тапшырмалар берилген. Штабтык машыгуунун алкагында Бакый Ата районундагы социалдык стационардык мекемесинде өрт чыгып, мында жарандык коргонуу кызматтарынын даярдыгы текшерилди. Аталган мекемеде 76 кызмат алуучу жашайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана кар адамдарга мекеменин кызматкерлери тарабынан алгач коопсуз жайга жайгаштыруу аракеттери колго алынды. Бул учурда мекемеден өрт өчүрүү кызматына билдирүү берилди. Бакайта өзгөчө кырдаалдар бөлүмү радиотелефонист Турсунбек уулу Султанов отам. Кайсыл адрес? Бакайта районундагы социалдык стационардык мекемесинде өрт чыгып атат. Болду, кабыл алдым. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу бөлүмү тарабынан өрт өчүрүү техникалары тартылып, мекеменин ашканасынан жана жашоочулардын бөлмөсүнөн чыккан өрттү өчүрүү аракеттери көрсөтүлдү. Ал эми мекемеде калып калган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар куткаруучулар тарабынан коопсуз жерге чыгарылып, алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, ооруканага жөнөтүлдү. Ушул службалар келгенче биз өзүбүздүн иш аракеттерибизди кыла беребиз. Бир алгачкы иш аракеттерибиз ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жана биздин карыларды эвакуация кылыш керек. Жатаканадан сыртка чыгарып, кооптуу жерге апарып коюшубуз керек да. Биринчи жаткызып ушул жерге. Анан кийин биринчи медициналык жардамдарды көрсөтүп турушубуз керек. Бизге аябай бул нерсе керек экен. Биз да өзүбүздүн кемчиликтерди көрүп атабыз. Бирок бүгүнкү күнү ошону аткарып, туура убагында жетиштик деп айта алам. Жарандык коргонуу кызматтары кандай гана учур болбосун даярдыкта болушу шарт. Облус жетекчисинин биринчи орун басары тиешелүү тармактарга машыгуунун алкагында кетирилген кемчиликтерди жоюп, калк коопсуздугун камсыз кылуудагы биргелешкен аракеттерди көрүү зарылчылыгын эскертти. Областа өтүп жаткан штабтык машыгуунун алкагында Айтматов району Шекер айыл өкмөтүнө караштуу Көксай айылындагы Чоо каналын тазалоо иштери колго алынды. Чоо каналы Көксай айылында өтө эле кооптуу каналдар, арыктардын бири. Себеп дегенде бул жерде бизде Көксай айылындагы эң чоң Токтогожоев орто мектеби жайгашкан. Ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жайланып турат. Андан тышкары турак жайларыбыз бар. 7ден бир 10го чейин турак жайларыбыз бар. Кызылай коомунан дагы бизге 50 000 сомго 700 литрдан ашык солярка каржыланып атат. Жана айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттен 30 000 тегерегиндеги акча каражат бөлүндү. Көп жылдан бери тазаланбай калды эле. Бул айыл өкмөткө, бул МЧСтерге рахмат. Быйылкыда келип мына тазалап, казып, нар жактуу селге коопсуз кылып бийиктеп берип атат. Былтыр сел каптап, көчөнү каптап кетти эле сел жүргөндө. Быйыл жакшы иш жүрүп атат. Рахмат. Селдин алдын алуу багытында кооптуу аймактарда алгылыктуу иштери жүргүзүлгөнүн облус жетекчисинин биринчи орун басары белгиледи. 2025-жылга карата жарандык коргоонунун даярдыктары планы боюнча 16-сынан 18-не чейин республикалык машыгуу өтүп атат, штабтык машыгуу. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областында Эрмат Жумаевичтин буйругунун негизинде область боюнча 4 райондо тең бүгүнкү күндө ошо өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча ошондой иштер жүрүп жатат. Буга чейин түшкөн сел айылды аралап турак жайларды каптаган Аманбаев айылындагы Көйгөйдагы машыгуунун алкагында жөнгө салынды. Аманбаевда жазында кар тез эрип кеткенде айылдын ичин суу каптап кетчү да. Ошо дренаж ошо айылды айланып үстүнөн казылганда ошол суунун баары топтолуп келип бул жакка агып өтөт да. Бул жерде азыр бул жагын ачып туруп жол салып, ошо экскаватор келгенге постоянно тазалаганга
жол салып атабыз. Анан бул жакта механикалык тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Штабтык машыгуунун жүрүшүндө Талас району Шумкаруй айыл өкмөтүнө караштуу Кеңеш айылында дагы селдин алдын алуу аракеттери колго алынды. Бул каналдын алдында Орозалиев Гүлай орто мектеби, мечит, спорт зал жана андан тышкары 150 түтүн эмесин корголоп турат да. Жана андан тышкары мына фермерлер 6-7 фермер бар ушул эмеде, арык каналдын алдында. Ушул жерде чыккан тазалоо жумушундагы кум шагылды Кеңеш жана Сасык булак айылдарынын ички көчөлөрүнө төгүп тегизип атабыз. Бул күндөрү республика аймагында жер титирөө кырсыгы боюнча машыгуу өткөрүлүп жатат. Эртең жарандык коргонуу кызматтарынын даярдыгы облустук деңгээлде каралып, тиешелүү чечим кабыл алынат. Нурузбек Шабдамегулу, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу.